Жаркынбек Орозбекович, мына азыр сиз айтып кеттиңиз, жогоруда кандай медициналык жабдыктар, инструменттер керек экенинчи. Ошол эле мезгилде бул инструменттердин көптүгү мына жетишпей келгени көйгөй да. Жылына ушул именно ушул медициналык жабдыктарды алууга канча акча бөлүнөт? Артурбек Перемекович, сиз билесизби же Жаркынбек Орозбекович сизби? Кимиңиздер жооп бересиздер? Фонд оборудования акча бербейбиз, биз пролеченный случайга гана беребиз и приписное население. Андай оборудованияга специально акча берилбейт. Эми Артурбек Перемекович, туура, пролеченный случайдын ичинде ошонун бардыгы камтылган. Ал эмне керек болсо ошонун ичинде жабдыктарды, дары-дармекти, айлык акысы баары каралганда, ал жерде мындай өзүнчө бир пункт менен бөлүнгөнбү? Моунчо каражаты бул жака жумшалыш керек, могул дары-дармекке жумшалыш керек, бул жабдык алганга деп, же аны мекеменин жетекчиси өзү чечеби кандай? Мекеменин жетекчиси өзү чечет. Биз бир эле эме менен беребиз, транш менен. Айбек Тураталиевич, мүмкүн болсо жана биздин ушундай өтө жогорку деңгээлдеги жогорку технологиялык жабдыктарга бул жогорку технологиялар фондунан анан жаңа борборлошкон иш-чаралар деген эки багыттан, эки булактан акча алат экенбиз. Ушул жалпы жөнүнөн Кыргызстанга жалаң эле кардиология терапия эмес, ушундай жабдыктарга ошо фонддон 333 миллион сом бөлүнөт экен. Ал эми борборлошкон иш-чаралар алкагында 323,5 миллион сом бөлүнөт экен. Жалпы жөнүнөн ушу 700 миллион сомго жакын бөлүнөт. Бирок бөлүштүрө келгенде ал жерде жалаң эле кардиология терапия эмес, өзүңүздөр жакшы түшүнгөндөй НИКСТО, жанагы онкология борбору баардык ошол третичный 3-чү деңгээлдеги биздин мекемелердин баары ошого талапкер. Бөлүштүрө келгенде анын баары жетишсиз болуп атат да. Мына кийинки суроом, медициналык жабдыктарды ошол эле керектүү баягы шаймандардын баарыны саламаттык сактоо мекемелери жеке фирмалар аркылуу алып келет да. Аны эмне бүт баары саламаттык сактоо министрлиги тарабынан, департамент тарабынан тендер жарыяланып бирдиктүү кылып алса болбойбу? Ошол маселени дагы ошо өкмөттө акыркы учурда ошо демилге катары айтып атабыз, алардан да колдоо болуп атат, Кудай буйрса. Туура айтасыз, ошо дары-дармек жагынан дагы ошо медикалык техниканы алууда дагы борборлоштурсак бир 25-30%га арзан үнөм болот экен. Ошо үнөм жагын карап, үнөмдөлгөн акчаны бир актуалдуу статьяларга которуп, ошол сарамжалдуу колдонуу маселесин көтөрүп чыгып атабыз. Кудай буйрса ал жагы каралган. Анан да тактоо иретинде ошо улуттук кардиология жана терапия бөлүмүнө жылына именно ушул жана медициналык техникага жана эмеректерге, дары-дармектерге 160 миллион сом каралат экен. Бирок ал жерде баардык айтылгандай дары-дармек да турат, буюмдар да турат, техника да турат. Техникага келгенде ал акча жетпейт. Ошону да эми сиздерге маалымат катары айтып атабыз. Бул жаатында ушул каржысын, бюджетин көтөрүү жагында дагы биз иш алып барабыз, Кудай буйрса. Эми мен муну айтып атканымдын себеби мынакей көпчүлүк больницаларда, ооруканаларда азыр ачык эле бул коррупцияга айланып калды. Мына азыр маалымат сайттарындан чыгып кетпедиби? Ар бири келип туруп, чтобы өзүнүн коррупцияга аралашканын билдирбеш үчүн могу фирмага барсаң, ошо өздөрү айтат, мына стентти алып келесиң, же мына дарыны алып келесиң, бар мен билбейм мынанын акчасы канча экенин деп. Бирок ал жерде коррупция экени көрүнүп турат. Анын баарын жеңичинен сүйлөшүп алып туруп, сен барып айтсаң, ошонго сатып келет. Эртеси күнү сурасаң, жок, ал фирма өзү алып келген, алар өздөрү каалагандай коет экен, сен аны, анан мен болгону ошону алдырдым дейт. Бул болуп бүгүнкү күндө кайталанып аткан көрүнүш, бул күндө, азыр бүгүн дагы болуп атат ошондой окуя. Биз качан чек коебуз ошону терс көрүнүштөргө? Айбек Тураталиевич, эң туура маселени айтып атасыз. Бул жанагы этикасыз маркетинг жана баягы негизделбеген көрсөтмөлөр, необоснованный назначенияларды айтып атасыз. Бул туура.
тилекке каршыба айлыктын аздыгын шылтоолоп биздин ошо кесиптештер жанагындай шактарга барганга муктаж болуп келишкен. Бирок эми ошону системдүү түрдө жоюуга ошо чапа тырмак аракетибизди кылабыз. Ал боюнча дагы өзүбүздүн ошо иш чараларды пландаштырып атабыз. Эми жакын арада аналарды дагы айтып чыгабыз. Андан кийин онкология боюнча да сөз болуп кетти да. Бүгүнкү күндө онкологиялык оорулар канча төлөйт? Азыр онкология, кардиологияны бөлтүк элек да. Онкологияны азыр айтайынбы, маалымат берейинби?